Эмесе маектөрүбүздө бизге келген конок, музыкалдык конок, акыркы жаңылыктар менен бөлүшөм. Биз менен кыскача бир дайындап койгон оюнга да ойнойм, катышам деп келген, жакшы маанайда келген Нурмат Садыров келди. Негизи азыр көпчүлүк кыздардын жүрөгүн оорутуп, хитмейкер десек да жаңылышпайбыз. Азыр алдыңкы ырчылардын эң рейтингдүү ырчылардын бири, жаңылышпасам. Ушул эмгекке кантип жетип атасың? Рахмат. Ассалам алейкум, баарыңыздарга салам. Ар бир негизи эмгектин кайсы кесип болбосун, ошол кесиптин эмгектин үзүрүн көрөсүң деп коет. Любой кайсы кесип болбосун, ошол кесипте 10 жыл болсун, 20 жыл болсун эмгектенсең, кайсы кесип болсо да ошол кесиптин жыйынтыгын, үзүрүн көрөсүң деп коет. Чыгармачылыкка дагы көптөгөн талыкпаган эмгек керек. Ошондуктан мен дагы ушул сактада бул эл алдында көптөгөн чыгармалар тартылып жүрөм. Кыргыз эли канча деген көптөгөн таланттарды чыгарган эл. Ошондуктан эмгектен өрсөк, эл да бизди алдыга чыгарат деп ойлойм. Нурмат, мен билем, сен качаңкы Нурматсың. Динозавр мен теңмин. Канча жыл болду ошо сахнада, канча жылдан бери жүрөсүң? Сахнада негизи жүргөнүмө көп эле болду. Кичинекей кезимден бери конкурстарга, жаш талант деген конкурстарда катышып жүрчүмүн. А дегенде мектепте окуп жүргөндө конкурстарга. Кийин сахнага эми ырдап чыгып баштаган Асыл Зат деген ыр менен 2008-жылдары ырдап баштагам. 2008-жылдары ошол болсо эң алгачкы ырымды клибим менен Сүйгөн жүрөк деген ырым болду. 2010-жылы. Ага деле 7 жыл өтүп кетти. Баса белгилеп кетчү нерсе, чыгармачылардан жөнөкөй болсо көптөгөн ийгиликке жетет. Нурмат өзүнөн угуп калганмын, жаңы чыгармачылыгын баштаганда афиша жармаштырып жүргөм деп айтып калган. Ошончолук ушул деңгээлден азыр мега жылдыздардын катарын толуктап турганы бул чоң сыйлык. Албетте, көңүлү ток адамдан деле ыр чыкпайт деп коет негизи. Дүйнө жүзүндө деле ушул шоу чөйрөсүн алып көргөндө түйүнөн ырчылар негизи түйүнөн жан дүйнөсү кыйналган, ушуну ар тараптуу болуш керек. Аябай эле көңүлүң ток, телегейин тегиз болсо сенден обондо ыр чыкпайт деп ойлойм. Ошондон ошол жолдордун баарын кичине болсо да басып келдим эми. Азыркы келип аткан эмгектериме сөзсүз түрдө ошол кезде кыйналган, кыйынчылыктардын баардыгы азыр себепкер деп ойлойм да. чыгармачылык адам ушунда ачка болуш керек деген маанайда туюндурат. Себеби чындап эле ачка киши бир нерсенин артынан коштоп чуркап, бир нерсенин артынан жеткиси келет. Мен мындай суроо бергим келип турат, достор. Эфир анан жакшылык. Күз күркүрөп, мына акты өнүм карды жарылып аткан учурда арт-артынан тойлор болуп атат. Ал жакта айрымдары алып баруучулук кесибинин аркасы айрымдары өнөрлөрүн тартуулап келатат. Аны баардыгыбыз билебиз. Эгер сизге кечки саат 8 дейли кайсы бир убакыт түз эфир же болбосо кайсы бир жердин каналдын же радионун эфири жана той убактысы экөө бир убакта айкалышып келип кала турган болсо, сиз кайсыкты тандайсыз? Негизи андай учурлар боло эле атат, азыркы учурда деле. Албетте, кайсы учур болбосун эфирди көбүрөөк басым жасайм. Көбүрөөк жумушумду өзүм ушул клип съемка тартып аткан болсом, ошо жумушумду көбүрөөк баалайм. Бирок той топур дегенде азыр жакшылыктарга, тойлорго чакырганда, тойлордо бүгүн эле чала калып, кечинде той дебейт. Той деген 1 ай мурун, 2 ай мурун шаарда болосуң, ушул күн ушул жерде той болот дейт. А той ала алгандан кийин эфирлер 1 ай мурун чакырбайт да, 2-3 күн калганда чакырат да. Ошондуктан той ала алганыңа байланыштуу тилекке каршы сен уже макулдугуң бергенден кийин ал тойго ошол саатта барышың керек. А ошол саатта эфир болуп калса, чакырган эфирлерге барбай калган учурлар көп эле болуп атат. Көптөн бери эфирлерге бара элекмин. Анын себеби ошол арга жакта болуп калам, тойдо болуп калам, кечки эфирлерге ошондой болуп калат. Күндүзкү эфирлерге уктап калам. Ошо бүгүн аябай коркутуп уктап калат деп. Анан бирок чыгармачылыкта чыгармачылык жаатында көп иштеп атам. Ойлоп калбаңыздар, курсаган тойгуз эле кафеде акча таап жүрөт деп. Сөзсүз түрдө ар бир жумуштун өзүнүн эмгеги болот, өзүнүн жолу болот. А мен болсо ошол тапканымды ырларыман, клиптеримен, сапатынан эч кандай такыр акча аябайм. Жаздырган ырым, тарттырган клибим баары кымбат. Ошонун баарында эмгек, көптөгөн энергия керек. Уктабай тартасың, клиптерди тартканда деле чын айтканда түн эрте менен эрте туруш кыйын, ошо түн менен уктабай эле
туруп таң амал чыгып кетесиң, кечке тартасың. Андай учурлар көп эле болду. Акыркы учурларда катар клиптерди тарттым. Баарында кыйналдым. Кыйынчылык бар. Клиптер тууралуу болуп калды. Негизи сулуу кыздардын жүрөгүн багындыруу кыйын, туурабы? Анан акыркы ырларын кыздар тууралуу. Акырында такыр эле бүт кыздарды чогултуп туруп кыргыз кыздары деп тууралуу кылдың. Качан үйлөнөсүң? Жүрөгүңдү ким багындырат болду экен? Десем. Чынын айтсам, өзүм билген. азыр эми биз жаш болгондо өз жашпыз, анан сүйүү темасында ырлар жазып атпайлы. Кыргыздын кыздары баары сулуу. Ар бир кыргыздын кызы биздин эжебиз, карындашыбыз. Анан сүйүү жөнүндө ырлардын баардыгы кыздарга арналат, жигиттердин атынан ушу чыгармалар. Анан азырынча бойдокчулук менен коштошконго көп деле өзүм негизи биздин милдет бала чака болуп, үй бүлө куруш керек, ал туура. Бирок чыгармачыл адамга көбүрөөк чыгармачылыкка убакыт бөлүш керек. Бул деген өтө кыйын да, чынын айтсам. Чыгармачылык болгон көбүрөөк убактымды кетет дагы, анан кыздарга көбүрөөк наоборот убактым кетпейт. Кыздарга көңүл буруш керек, көбүрөөк чалып туруш керек, сүйлөшүп, же болбосо жолугуп, киного барып туруш керек. Көбүрөөк внимание кылып туруш керек. Менде ошол нерсе гана жок. Мен деле жакшы көргөн кыздар болот. Жакшы көрүп, жазышып эле анан жумушум менен кеттим, ошойдон. Чыгармачылыгыңды көбүрөөк сүйөт экенсиң да? Көбүрөөк сүйөм, чынын айтсам, чыгармачылыкты. Мен ушул жолду кичинекей кезимден бери өзүм эңсеп жүрүп, эми үзүрүн көрүп, эми жетип келатканда дагы көп ырлар жаздыргым келет, көп концерттерди бергим келет. Ошондуктан ушул нерсе өзүнүн жолу болуп атканда, убагы болуп атканда ушул нерсени кылайын. Үй бүлө жааты, сүйүү жааты, Кудай маңдайга жазган да, буйруза болот ал деле. Ушул сөзүңүздү бышыктайт, кыргыздын жакшы ата сөзү макалы бышыкта отурат, жакшы күлүк жарымайда тапталбайт дейт. Ушул кылган эмгегиңиздин акыбети баары сөзсүз түрдө элден кайра сизге кайтып келет.